Ага качып келгенден кийин кайсы убактан баштап ооруп баштады? 2 айдан кийин Кызыма жардам берип коюшуңарды өтүнөм. Чын эле атысы аз эле калыптыр. 50-60 метрдей сүйрөп дөйрөкөдө тепти деп айтты да. Түнкү саат 1-лердечи таң барсам уже кызым комада экен. Азыр башына 10 эле процент кан кетип атат да, бияк жагы бүт мындай бүт өлүп калган да. 17 жашында ошо ала качып кетип эле баргандан баштап эле сабачу экен. Көйнөк болот го, андай деле алып беришпептир, бир юбканы кийип алып эле келди да. экинчиси дагы улантып кетти. Бул кызым ошо сүйлөй албай калды да. Демек ошол оор токмоктун айынан башынан травма алып, азыркы учурда өз алдынча баса албайт. Баягы өзү бир нерсени сүйлөп да түшүндүрүүсү бир аз кыйыныраак экен, э? Күнөөлүү сезем өзүмдү. Аябай эле күнөөлөйм да. Мени алып кеткиле бияктан. Мен деле билчү эмесмин, айтчу эмес, татынакай эле келип кетишчү. Арга каткен үйдүн аркасынанчы. Ошол жерге чейин сүйрөп барыптыр, ошонун агасы көрүп туруп болушпой коюптур да. Кызымдын менден башка эч кимиси жок чындыгындачы. Кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурап өтөбүз. Алдыда Кымбат айымдын жана апасынын өздөрүнүн реквизиттерин калтырып өтөбүз. Кымбат айым 17 жашында ала качуунун курмандыгы болгон. Ал күйөөсүнүн баймабай оор токмогунан кийин азыркы учурда өз алдынча баса албайт. Анын апасы дайыма жардам берип жанында жүрөт экен. Азыр ошол окуя боюнча кененирээк алдыңкы мүнөттөрдө биле аласыздар. Саламатсыздарбы? Азыр Кымбат айым жана Кымбат айымдын апасы Салтанат эжекебиз менен отурабыз. Салтанат эже, кызыңыз тууралуу айтып берсеңиз, үйдө канчанчы кыз, канча жашында турмушка узаттыңыздар? Кызым ошо балдарымдын улуусу 17 жашында ошо ала качып кетип эле ошо жашап калышкан. Баргандан баштап эле сабачу экен. Айтсаңыз, ала качкан кишисин ошол ала качкан убакка чейин таанычу экен же сырттан эле көрүп жүрүп анан ала качып кетиптирби? Сырттан эле көрүп эле ошо көчөдөн эле алып кеткен да. 17 жашка бул 9-ду бүтүп эле анан окуп иштеп жүргөн кези болчу да. Ошол убакта алып кетип эле анан 1,5 жыл жашады ошо баласы боюна болгонго чейинчи. Ага чейин ошо келип кетип эле эметип жүрчү. Мен деле билчү эмесмин, айтчу эмес, татынакай эле келип кетишчү. Анан ошо баласы боюнда болгондо эле мындай настроенияси жок келип эле боймо болуп калды, тиги буду элечи. Ошентип эмне мындай настроенияси жок деп анда деле көңүл бурган жокмун да. Анан эле жашап баягы баласы деген боюнда болгондон кийин эле 4-9 айлыгында ошо буту шишип кетип келип анан балышага келгени жакшы болуптур. Себеби тиги 2 тоонун ортосунда эле калып калмак экен да. Толтуруп калышкан да ошондо. Ошондо күлөөсүнүн да бели ооруп, анан күлөөсүнүн белин шылтоолоп анан будагы келип ай күнүнө жете элек деп үйгө келип кеткен. Келип эле ошондо деген аябай кубарган, бир жакшы эмес кийимдерди да кийип алган. Жанагы беременныйларга көйнөк болот го, андай деле алып беришпептир, бир юбканы кийип алып эле келди да. Ичи торсойуп уже, бирок ичи кичинекей болчу. Анан неме кылып эле тиги, "Эй балам, канча эмне жүдөп кеткенсиң" десем эле ыйлагысы келип эле же айта албай эле кетип калды да. Анан мен бушайман болуп эле, жаман болуп эле магазинге барып, анан келчи тиги кечинде тиги. Анан суранып келип, мен эме алып берейин, көйнөк алып берейин деп калып, күтсөм эле жок. Анан эле түн кирди ошентип, саат где-то 12-1 болуп эле, дагы эле жата албай эле, жаман болуп эле, уктай албай эле ушинтип атам да. Ушинтсем эле анан бир кезде эле эшик такылдады, түнкү саат 1-лердечи. Таң дегенде эле караңгыда ким келди деп эметсем эле ошо кайнагасынын баласы, кичинекей бул балам менен тең 93-жылкы. Бала келип эле ушинтип "Кымбат эжем, анан жүрүңүз, болуңуз, мен алтын такси жалдап келдим эле" деп калды. Анан кокуй балекет баскан туруп, "Ай, кымбат эмне төрөп атабы" десем эле, "Барганда көрөсүз эле" деп элечи. Окуй деп эле анан баягы таксине түшүп алып эле барсам, уже кызым комада экен. Эс үчүн жоготуп. Эс үчүн жоготуп, уже эмеге каталкага алып, уже ийне сайып, эме кылып атышыптыр, операцияга дайындап атышыптыр ужечи. Анан ошол жерден эле баягы киргенде эле врачтан тил уктум. "Сен эмне деген ташбоор энесиң, ушул убакка чейин кармап" деп эле бакырып эле мени урушуп салса болот. Анан жаман болуп кетти эле.
эмне деп атасыңар, мен жаңы эле уктум, жаңы эле эметтим. Калп эле билмексен болуп каласыңар, комага түшүп калбадыбы кызыңар? Менен мунун баласын союп алышым керек, сен разрешение беришиң керек деген эле калчылдап эле ошол жерден эле жатсам эле өңү кубарып эле бул жатат, эчтеке эси жок, уже колдоруна капельницаны салып койгон. Же кызды сакташ керек, же баланы сакташ керек деп ушундай эме коюшту да. Анан уруксаат кагаз бергиле депчи. Анан тиги жазды, мен кол койдум, ошондон эле баягы күтүп отурдук. Баланы бат эле алып чыгышты. Бул ошол бойдон комага түшүп калды да 5-6 күн. 6 күн. 6 күн жатты. 7-күндө энди анан ойгонду да. Баласынын акыбы кандай эле ошол? Баласы квезге түштү. Баягы аны да интенсивный терапия кылышып, искусственный дем алдырып, өпкөсүн андан кийин кирип карадык, эметсек. Эртеси күнү болду да. Эртеси күнү бардык, баягы больницаны кайтарып жүрөбүз. Анан баланы көрүп чыгалычы деп элем. Кирсек бала уже өпкө кагып, арык, колу буттары ичке, мындай жанагы эме болуп төрөлүптүр да. Ошондо элечи. Күнүнө жетпей калган. Рахит ичный ошондо эле. Слабый төрөлгөн да балачы. Анан ошол бойдон абысыны мен тыңтам деп эле эметти. Анан мен сабаган билген жокмун да ошол убакта, айтышкан жок да. Ошол бойдон баланы тыңытып бир 20 күнчө абысынын үйүндө жашап эле анан эле күйөө бала алып кеттик болуп эле алып кетишти да. Кымбат эжеге да бир-эки суроо берейин. Кымбат эже, айтсаңыз, жолдошуңуз сизди баягы ала качып келгенден кийин кайсы убактан баштап уруп баштады? Эме 2 айдан кийин 2 айдан кийин уруп баштады. Эмне кызганычтын айынан же эмне үчүн урчу эле көбүнчө? кызганычтын айынан. Кызганычтын айынан урчу көбүнчө. Эмне үчүн баягы ата энеңизге айткан жоксуз, корктуңузбу же баягы кыз кишинин ушул турмушка узагандан кийин үй бүлөдө болгон нерселерди айтпаш керек деген ой менен жүрдүңүз да, э? Ооба. Сиз ошол жолдошуңуздун баягы биринчи ургандан кийин сизге сөз бердиби? Экинчиси кайталанбайт мынтип, сени урбайм деген сыяктуу. Ооба. Сөз берди. Анан эме экинчиси дагы улантып кетти. Андан кийин уже байма эле уруп баштады, э, сизди. Эмнелер менен урчу эле? Сиз качууга аракет кылдыңыз беле ошол учурда? Эме Бул кызым ошо сүйлөй албай калды да. Тем более бул эме чыккандан бери огуп этир, жатып эле калбады, баягы стресс болуп эле, ыйлап эле атат ушу. Канча күн болду, баягы мурунку эмелерин эстеп атат окшойт да, травмаларын. Жаш кезинде алган травма өмүр бою калып калат деген. Бир чети мен деле ошо ал убакта жагдай шарт чын эле эме болчу да. Тоонун арасында болсо, тем более телефон жок. Эмне үчүн сен кийин баягы үйгө алып келип, бала 6 ай болгондон кийин ажыраштырдым да. Ошондо дагы иниси ошо картошка казсын деп жардамдашсын, үйгө да картошка беришелик дегенден бул картошка казганы барып анан билип атпайбы? Урарын, ага чейин эч нерсе айткан эместерби? Бул айткан эмес. Айтканга ошо төрөгөнү келгенде баягы комадан кийин адам эме болуп калат экен да, бул менси деле кичинекей баланыкындай болду. Тем более ал убакта 17 жашта болчу да, жап-жаш кепкенедей эле кыз болчу да. Мунун классташтары окууну бүтө элек кезде чыкты да болчу. 9-ду бүтүп эле анан мага жардам бериш үчүн эле эме болуп иштеп, окубай да койду. Мен окутканга шартым да болгон жок. Ушундай болуп калды да. Ал учурда сиздин жолдошуңуз каза болуп калган да? Мен балдарым, бул кызым 12, балам, чоң балам, экинчи балам 10 жашында эле, жолдошум каза болуп калган, ал да оорудан кеткен да. Жүрөгү оорукчан болчу. Өзүңүздөрдүн оокатыңыздарды өзүңүздөр кылыш үчүн кымбат эже да сизге жардам берем деп аны иштеп кеткен турбайбы? Анда балдар кичинекей, иниси кичүү, бул деле кичинекей окуучу. Ушундай болуп калганда биздин шартыбызча. Кымбат эженин баягы ден соолугу начарлап баштаганда өзүңүздүн баягы ичиңизден күнөөлүү сезим, пайда болгон жокпу? Мисалы ошол учурда эле эртерээк ажыраштырып алсам болмок экен, ошо ала качып кеткенде алып
келе берсем болмок экен деген сыяктуу. Ооба, күнөөлүү сезем өзүмдү. Аябай эле күнөөлөйм да. Эмне себептен ошол кызды мындай жакшы көңүл бурбай койдум депчи. Эмнеге ошондой монстрга же кызым эмне себептен айтпай ошо мени баягы аябчы. Апамдын эмеси бул болсо мен кантип барып алам баягы кошунадан эл эмне дейт деген нерсе болгон окшойт да бул кызды анан. Бир чети коркутуп да алган окшойт аябайчы. Коркутуп эле баягы ээн жердин бөрүсүндө болуп эле таяктап эле жүрө бериптир да. Кадыр сыртында жана сиз экөөс сүйлөшкөндө айтып калдыңыз го, бул баягы атасы жок жетим кыз деген сыяктуу кылып да мамиле кылчу окшойт депчи. Ооба, ооба да. Баягы кыргызда бар го, мисалы 4 күн төсү жакшы болсо, эми алар деле эме баягы баары бир атадан атасы болсо атасынан сестенет дегендей. Улуураак чоң байкелер болсо андан сестенет дегендей. А бизди колдон келеттик эле кылган экен да, мындай ойлоп көрсөмчү. Бизге ошондой эле мамиле жасалып. А бул жетим кыз эмне кылат дейсиң, энеси болсо, жесир болсо, бөөктөрү кичинекей болсо, коргобалары жок дегендей эле мамиле кылган да. Болбосо эмнеге? Урматтуу мырза, сиз кымбат айымдын энеси болот экенсиз. Кымбат айымды жолдошу уруп жатканда күйөө катары дагы ошол үйдө болгон экенсиз, айтып берсеңиз. Эжемдин айтуусу боюнча көргөн эмесмин өзүнүн урганын. Мен көзүнчө урбайт болуш коркот да. Эркек киши сарам. Өзүм кичинекей эле бала болчумун ал кезде. Эжем 17 болсо мен 15 болчумун да. Эми барганда ошо айтып калды, картошка казган жардамдашып эле барганбыз. Ошентип урду деп бир бош убакыт болуп калды да, үйдө эч ким жок. Эжем экөөбүз эле калып калган, ошо отурганда айтып берди да ушундай. Ушундай уруп согуп жүрөт. Үйгө сөз апама айта бар. Мени алып кеткиле бияктан суранам деп эметти да, суранды эметти. Угуп алып шок болдум мен, чынын айтканда. Уруп согуп деметип бир 50-60 метрдей сүйрөп тиякты мындай аргагат экен, үйдүн аркасынанчы. Ошол жерге чейин сүйрөп барыптыр, ошонун агасы көрүп туруп болушпой коюптур да. Эмне болсо ошо бол дегенсип карап туруптур да. Кайнагасы. Ошол Бакыт деген киши болчу эми. Чачынан сүйрөчү экен, ошо чачтан сүйрөп ошо бөйрөккө тепти деп айтты да, бөйрөккө тепкен депчи. Бөйрөккө тээп ушинтип эметти деп. Ошондон приступ кармап ошондон эметтим мен кийин жана комага жатып калганымда ошондон деп айтты. Туура эмес да. Мен мисалы азыркы возрастымды уккан болчу болсом анан итакмагын чыгармакмын да точночу. Балдарын, дос балдарын беришти бар ошол жерден кыргын салмакмын да конкретно элечи мындай айтканда. Азыр баягы кымбат эженин акыбалы оорулашкандан кийин ошол адамга чалып айттыңыздарбы? Ушундай сен кылыгыңдан кийин Телефон чалды мага. Телефон чалып могу эметкенде айттым, сен өзүң билип ал дедим да. Бирок сенин күнөөң бар. Точно, явно эле сенин күнөөң бар деп айттым. Мен ооруп атам, тигинтип атам. Ооруп атсаң эмне, ошо ооруп атканың ошол урганың үчүн ошондо ооруп жүрөсүң. Кудайым деле карап турат да эмне. Андан кийин жыргаган турмуш көрдүңбү ошондон кийин дедим. Жакындары болушу эмес экен да, сизди ооруп атканда карап эле турушчу, Кымбат эженин баягы акыбалы качан начарлап баштады? Бул эми Такаясу деп синдром, Такаясу деген оору да. Бул аутоиммунный жанагы стресстен улам пайда болот экен деп айтышкан да. На самом деле ошо бул жакында келип обследование кылып эме кылганда сосудистый хирург жанагы мойнун эме кылчу биякта Талай Бейсекеев деп зав. Отделением экен, ошол кишиге келип көрүндүк да. Выписканы карап анан монтип сурады эме депчи. Бул кыз травма алды беле деди да. Анан мен мынтип эле унутуп деле калыптым өзүм ошо 6 ай 7 ай болду да ошо оору менен алышып келатканыбызчы. Анан десем эле бул ыйлап эле мынтип мени күйөөм урган жаш кезимде 17 жашымда жолдошум урган депчи. Ошонун последствиясы деди. Ошондой эме азыр деле пульсу жок бир колундачы. Комага түшкөндө врач, дежурный врач өзү шок кармап калыптыр, монтип айтпады. Сиз ушул убакка чейин кызыңыздын пульсу жок экенин билчү эмес белеңиз депчи. Анан монитор койгондон кийин бир күнү жыгылып калып атпайбы ушу Бишкектен, Вефа жактан автобустан түшүптүр, баягы душно болуп кеткенде түшкөн окшойт, анан остановкага кулап калыптыр да. Анан элдер скорыйга салып, анан национальныйга жатып, жанагы реанимациясына жатып чыктык да.
Демек ушул Урт Токмоктун айынан башынан травма алып, анан ушул жылдын башында баягы кымбат эженин акыбалы начарлап кеткен. Азыркы учурда өз алдынча баса албайт. Баягы өзү бир нерсени сүйлөп да түшүндүрүүсү бир аз кыйыныраак экен. Анан сиздер учурда сүйлөй албайт. сиздер учурда ушул коомчулуктан жардам сурап кайрылып атыптырсыздар. 25 000, 30 000 долларга чейинки акча талап кылынат деп чыккан экен да. Элден ошо сбор чогултканга. Анткени биздин шартыбыз деле жок, мисалы. Мен ушул кызды карап эле эме болуп калдым да. Действительно. Баламдын иштеп тапкандары ошо дары дармегине жакпай гана кетет. Кайрымдуу кыргыз элим бар деп билем, ошо кызыма жардам берип коюшуңарды өтүнөм. Чын эле аз эле калыптыр. Мага жазында эле айтканда мен өзүм убакытты өткөрүп жүрүп алыптырмын да, өзүмдү да күнөөлөп аттым ушунчалык. Эмне себептен могу жайында эмнеге ушундай эме чуркаган жокмунбу, айыгып кетет деген үмүт менен эле жүрө бериптирмин да, действительно. Азыр башына 10% кан кетип атат да, бияк жагы бүт мындай бүтөлүп калганда, сосуддарычы. Ошо башынын памятысы да жоголуп атат. Сүйлөгөнү деле мынтип кекештенип, сүйлөй албай деп мынтип калат. Анан азыр вообще эле жатып калды да. Өтүшүп кетсе эмне болот дечи дарыгерлер? Летальный исход, ошентип эле айткан. Летальный деп эле айткан, ошондо эле ошо кызыма жардам берип коюшуңарды өтүнөм. Бизге эң эле көп каражат талап кылынып атат, чын элечи. Мага неподъемный эле да. Мисалы, андай каражат жок, чын элечи. Шаарда эми балыкчы шаар эле да, ошол жакта этажда турабыз, андай мал жан деле жок, кармаганчы. Бизге ошо Индияга эле барууга жол ачылып атат да, мисалы. Анан сиздерден ошо жардам колун сунушуңарды сурайм. Мисалы, кызым 2 баласы бар. Кызымдын менден башка эч кимиси жок чындыгындачы. Баягы кайрымдуу кыргыз элимден жардам күтөм ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин каарманыбыз болуп 17 жашында алгачунун курмандыгына дуушар болгон кымбат айым жана кымбат айымдын апасы Салтанат айым болду. Кымбат айымды дароо канча эртерээк болсо ошончолук жакшы деп айтышыптыр. Азыр Индияга жөнөтүш керек экен, ал үчүн 25-30 000 доллар акча талап кылынат экен. Кымбат айымдын дагы 2 баласы бар. Жалпы кыргыз элинен, кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурап өтөбүз. Алдыда кымбат айымдын жана апасынын өздөрүнүн реквизиттерин калтырып өтөбүз. Сиздер чалып, байланышып, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көргөзсөңүздөр болот.